Ысык Көл областында Камчы Асанбекке тиешелүү 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана уюшкан кылмыштуу топтун каржылаган айрым жеке ишкерлерге карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу фактылары боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын НР аттуу жараны 2022 жылдын март айында этномаданиятты, асыл тукум жылкы чарбасынын ат спортунун индустриясынын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасы менен 115 гектар жерди ижарага алуу келишимин түзгөнү аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө НР аттуу жаран Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн малын багып, аларды багуу үчүн тоют өстүрүп, ошону менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп келген. Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын директору Алмаз Стамбаев кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ал театрдын балансында турган мүлктү ижарага берүүдө мамлекет үчүн пайдасыз келишимдерди түзгөн деп айыпталууда. Стамбаевке жазык процесстик кодексинин 94-беренесине ылайык иш козголуп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо жана мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иштеринин жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Жеңгөө Кайман аты менен белгилүү Кадыр Досанов Ош шаарындагы номер 25 мекемеден Бишкек шаарындагы абактардын бирине которулду. Маалыматка караганда, ал 25 ноябрда кечинде тергөө кызматынын токтому менен Бишкек шаарындагы абакка которулган. Эскерте кетсек, Досанов 2023 жылдын 13 январына караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү сабалгандыгы үчүн козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Алардын бири алган жаракатынан каза болсо, экинчиси бутунан оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандарды алдамчылардын торуна түшүп калбаш үчүн этият болууга чакырат. Техникалык түзүлүштөрдүн өнүгүшү менен кылмышкерлер урдоонун жаңы ыкмаларын ойлоп табууда. Бул ыкмалардын бири мессенджер аркылуу чалуулардын пайдаланып, телефондун алдамчылыгы. Алдамчылар потенциалдуу жабырлануучуну кандайдыр бир аракеттерди жасоого мажбурлашат жана өздөрү тууралуу бардык маалыматтарды ачыктоого түртүшөт. Жакында эле пайда болгон алдамчылыктын жаңы түрү боюнча айта кетсек, белгисиз адамдар телефон чалып, аны менен видео байланышка чыгууну суранат. Алар ар кандай шылтоолор менен телефон чалып, сатыкка коюлган товарды көргүсү келип же таппай жаткандыгын айтышат. Бирок телефон чалып жаткандар экрандан көрүнбөйт жана анын себебин телефондогу өзгөртүүлөрдүн улам болуп жаткандыгын айтышат. Милицияга кайрылган кыз белгисиз адам мессенджерден видео чалуу аркылуу байланышка чыккандыгын айткан. Анан белгисиз адам адашып кеткендигин айтып, видео байланыш менен сүйлөшүүнү сунуштаган. Всем добрый день, дорогие друзья. Я хочу вам рассказать про новый вид мошенничества. Это произошло со мной вчера. Буквально за секунду у меня сняли 28 тысяч сомов, деньги о кошелька, да? Поэтому хочу вам объяснить, как... Кыздын айтымында, видео чалуу учурунда телефондогу уюлдук оператордун электрондук капчыгындагы 28 000 сомун чыгарып кеткен. Ошол учурда телефондун экранында SMS аркылуу сыр белгинин өчүрүлүп, кайра калыбына келтирилип жаткандыгы көрүнүп турат. Ошентип ал алдамчылардын жабыр тарткан. Учурда ушул факты боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы алдамчылардын мыйзамсыз аракеттерин коргонуу максатында чоочун адамдарга жеке маалыматтарды ачык чыгарбоону сунуштайт. Кандай гана учур болбосун, банктын реквизиттерди чоочун адамдарга өткөрүп бербеши керек. Мессенджер аркылуу чалууларды жана видео байланышты баштоону сунуштаган белгисиз адамдар тарабынан мындай шектүү аракеттер болгон учурда сүйлөшүүнү дароо токтотуу зарыл.